Бул жерде ката жазылган. Анткени сөздүн оңгусу буюр. Ошондуктан биз ю аркылуу жазабыз. Буюр са. Нукура кыргызча сөздөрдүн мааниси, келип чыгышы, туура жазуунун эрежелерин үйрөткөн Тилимпоз долбоору социалдык тармакта тил үйрөнүүчүлөр арасында белгилүү. 300 миңден ашуун аудиторияны топтой алды. Билбегениңди билип, көп сөздөрдүн туура жазылышы боюнча пайдалуу маалыматтарды алууга болот. Тилимпоз долбоорунун автору Тилек Нурдинов мына ушундай жөнөкөй атуулдук демилгеси менен эле социалдык тармак аркылуу мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошкондордун бири. 10 жыл, 20 жыл мурда биз жанагы кнопка телефондордо өө деген тамга кирет десе күлмөкпүз. Бүгүн бар. Бирок колдонбойбуз. Болгон ошо 3 тамганы кошуп коюш керек го, маселе. Андан кийин эми бүгүнкү заман, бүгүнкү күн, мына азыр жасалма интеллект заманы келди. Биз урматтуу жаштар, туура жазуу, жарнама кыргызча болбой атат, тейлөө кыргызча болбой атат, кыргызча сүйлөнбөй атат деген бул өзү ыраттуу бүтө турган маселеге айланышы керек. Сабагыбызды баштайлы. Тил өнүкпөй жатат деп куру кыйкыргандардан айырмаланып, мамлекеттик тилди жайылтууга жан өрөгөндөрдүн дагы бири немец улутунун кызы Виктория Кринвальд соңку 2-3 жылдан бери өзүнүн усулдук программасы менен кыргыз тилин үйрөнөм деген башка улуттардын өкүлдөрүнө тил үйрөтүүдө. Ошол эле учурда Виктория социалдык тармакта да контент жараткан. Ал сабактарын социалдык баракчаларына жайгаштырат. Ким кыргыз тилин билбегендерге ошо практика берсеңер, ошо практиканы көрөк сүйлөшсөңөр, ошол чоң жардам болот биздин Кыргызстаныбызга. Кыргыз тилде көрөк сүйлөшсөңөр, башка улуттун өкүлдөрүндө, ошондо сиздердин дагы чоң жардам болот. Китепстан басма үйүн негиздеген Бакыт Абдылдаев акылай жасалма интеллект долбоорун негиздеген жигердүү жаштарда кыргыз тилин өнүктүрүүнүн аракетинде. Эл өкүлдөрү кызыктуу долбоорлорду ишке ашырып, кур сөз менен эмес, иш жүзүндө үлгү көрсөткөн жаратман жаштардын саны өсүп жатканы кубандырат деди. Ошол эле Мирбек Атабековдон баштап жанагы жаңы чыккан бүт жанагы Жакс Фриман дегендердин бардыгын мен сүйүп угам. Анткени ошолордун ырларын мына Бегиш, Баястан бардыгын билем мен. Булардын ырлары аркылуу биздин шаардык жаштар, башка улуттагылар кадимкидей ырдап жүрүшөт да. Кечки Бишкектен баштап бардыгын мисалы. 23 сентябрь өлкөдө мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 35 жыл мурда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин жогорку совети Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.